Үй бүлөгө байланыштуу сабактарыбызды уланталы. Бүгүнкү сабагыбыз кош бойлуу аял затына байланыштуу кээ бир шариятта келген өкүмдөр. Сабактын алдында эскерте кетейин, сабагыбыз иншалла кыскача болот. Жана сабактан кийин бул ирет суроо жооп болбойт кээ бир себептерге байланыштуу. Албетте кош бойлуу боюнда бар аялга көптөгөн маселелер бар. Анын баарын эскерте албайбыз. Ошо кээ бир маселелерди гана айтканга аракет кылабыз. Аллах субхана таала илимибизге, кылган дааватыбызга ийгилик берсин. Биринчи маселе, кош бойлуу аял затына байланыштуу биринчи маселе. Бул эми негизинен баягы бул маселени нике түнүндөгү маселелердин катарында айтып кеткенбиз. Буну да кайталайын деп кайталап коеюн деп чечтим. Биринчиден илим берүү максатында, экинчиден эскертүү максатында, үчүнчүдөн бул нерсе ошо кош бойлуулуктун алдын ала боло турган нерсе. Ал нерсе бул жанагы төшөк маселесиндеги адеп. Баягы нике түнүндө айтып кеттик. Негизи сүннөт боюнча аял эркек кошулардын алдында дуа айткандары жакшы, бул сүннөт амал болот деп. Ошону үй бүлө мүчөлөрү эстен чыгарбай, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө амал кылып жүрүү бул жакшы нерсе. Кошулардын алдында адам баласы бисмилла деп туруп, Аллахумма жаннибна шайтана ва жанниби шайтана ма разактана деп дуа кылыш керек да. Мунун мааниси бисмилланы эми түшүнөбүз, Аллах субхана таала аты менен дегенди билдирет. Экинчиси Аллахумма Алла таала бизди шайтандан алыс кыл, жана бизге насип кылган перзентти дагы, балабызды дагы шайтандан алыс кыл деген дуа. Ушул хадистин артында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, ким ушундай дуа кылып туруп, дуа кылган болсо, анан ошол эки жубайдын ортосунда бала жаралып калган болсо, ошол түнү анда шайтан ал балага зыян бере албайт деп айткан да. Көрүңүздөр, бул өтө мындайча айтканда чоң бир жакшы иштердин бири, чоң бир жакшылык. Ошол себептен ушуну эстен чыгарбай, ар бир үй бүлө мүчөлөрү аял эркек кошулар алдында айтып туруулары өтө жакшы амалдардын бири. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, кош бойлуу аялга байланыштуу бир маселе бар. Ал маселе мындайча. Баарыбыз эле билебиз, бул аял заты үчүн ай сайын көбүнчө, кээде андан көбүрөөк убакытта келе турган айыз каны бар. Этек кири деп коебуз. Ошол этек кири боюнда бар аялда кездешеби же кездешпейби деген маселе бар. Мындайча айтканда, боюнда бар кезде аял кишиден айыз каны келеби деген маселе бар да. Бул эми алымдардын арасында талаш маселе. Бирок кыскача айта кетейин, туурасы аллах алам, аял боюнда бар аялдан айыз каны кездешет. Эми бул көпчүлүк учурда болбосо дагы кээде ошондой болуп калат. Бул жөнүндө дагы ишенебиз, ушундай фатва, ушундай мааниде фатва берип кеткен. Ушундай боюнда бар аял киши айыз көрөт деп. Дари менен Сунан деген китебинде келет. Демек, боюнда бар аялдан дагы кээ бир убакытта ушундай айыз каны келип калышы мүмкүн. Бул маселе эмне себептен айтып атабыз? Анткени демек боюнда бар аялдан кандайдыр бир кан келе турган болсо, аны айыз деп эсептегенден кийин ошого жараша өкүмдөр да өзгөрүлөт. Намаз окубайт, орозо кармабайт. Эгер айыз эмес болуп калса, анда намаз окуш керек, орозо кармаш керек. Ошол себептен ушул маселени айтып кет. Бирок көбүнчө баягы сурап билүү жолу менен аныктап көрсөз, көбүнчө боюнда бар кезинде бул айыз каны келбейт экен. Бирок бул баягы такыр эле келбейт дегенди билдирбейт. Кээде ошо келип калышы да ыктымал экен. Аллах алам. Үчүнчү маселе, боюнда бар аял төрөр алдында, айы күнү жетип, анан төрөр алдында аял кишиден кан келе баштайт. Ошол кан эмненин өкүмүн алат? Ошол жана төрөттөн кийинки нифас канынын өкүмүн алабы же албайбы деген маселе бар. Ошол төрөр алдында келе турган кан эки түрдүү болуп келет. Биринчиси эч бир себепсиз эле толгоонун белгилери жок гана кан келе турган болсо, анда бул айыз каны деп эсептелет. Анткени негизги эреже бар, аял кишиден келе турган кан негизги эреже боюнча ал айыз каны деп аталат да. Айыз каны деп эсептелинет. Демек, төрөр алдында эч бир себепсиз толгоонун белгилери жок гана кан келген болсо, демек аны айыз каны. Экинчи көрүнүш, эгерде ошо төрөр алдында жанагындай төрөө себептүү же толготуу себептүү кан келе турган болсо, мындайча айтканда ошол боюнда бар нерсеге байланыштуу кан келе турган болсо, анда аны биз истихада каны деп айтабыз. Мындайча айтканда айыз каны деп эсептелинбейт, бузуку кан деп эсептелинет. Анткени төрөр алдында келип атат да, ошо толготуунун негизинде себебинде келип атат. Ошондуктан истихада дейбиз. Бул убакта намазда ташталбайт. Намаздын учурунда келе турган болсо, бул кан
жуунуп тазаланып даарат алып туруп анан намазды окуш керек. Ар бир намаз келген сайын жуунуп тазаланып туруш керек эгерде уланып тура турган. Бул маселе дагы өтө негиздүү маселе, анткени көп аял заты, баягы толготуу деген оор да. Толготуу убагында ушундай акыбалга учурашат. Анан кандай кылам, ушул убакытта каным келип калды, эмне кылам, бул хайзбы же нифас канбы деп билбей калышат да. Ошондуктан ушул нерсени билип алыш керектүү маселелердин бири. Демек кан эки түрдүү болот. Же айыз болуш ыктымал, же истихада болуш ыктымал. Айыз экенин кантип билебиз дедик? Эгерде төрөттүн белгилери жок, толготуунун белгилери жок, жөн гана кан келе турган болсо, бирок төрөгөнгө аз калган убактында, анда ал айыз болуп эсептелет. Эгерде ошо толготуу себеби менен ооруп кыйналып анан кан келе турган болсо, аны биз демек истихада каны деп айтабыз. Истихада каны бул жана бузуку кан деп айтып кеттик. Бул нажас болуп саналат. Ошо ар бир токтобой келе турган болсо, ар бир намаз сайын өзүнчө даарат алып окуш керек. Андан кийинки маселе бул дагы жалпы жонунан аял затына тиешелүү. Анан айрыкча бул ушу кош бойлуу убактында көбүрөөк келип көбүрөөк кездешет экен. Жанагы орусча айтканда выделение деп коебу. Ушу аял кишинин аврат жагынан бөлүнүп чыккан суюктук. Терге окшойбу же башка суюктукка окшойбу деп айтор. Ошо выделение деп коет экен. Аял заты жакшы түшүнсө керек. Ошол нерсе тазабы, таза эмеспи деген маселе бар. Биз башка сабактарда айтып кеттик. Бул нерсе алымдардын арасында талаш маселе. Кээ бир алдымдар нажас таза эмес деп айтат, кээ бирөөсү таза деп айтат. Аллах алам, туурасы бул таза эле нерсе. Анткени шариятыбызда бул нажас дегенге далил жок. Ал заарынын да өкүмүн, айыздын да өкүмүн албайт. Жөн гана бөлүнгөн, кандайдыр бир себептерден бөлүнгөн суюктук. Ошондуктан ал таза деп эсептелинет. Болгону мен окушума караганда бул кош бойлуу убакытта көбүрөөк кездешет экен да, көбүрөөк келет деп жазыптыр кээ бир изилдегендер. Эгерде ошо туура болгон болсо, кош бойлуу учурундабы же кош бойлуу эмес учурдабы, кандай учурда келсе дагы бул таза болуп саналат, дааратты да сындырбайт. Эже карындаштар камсанабай эле ибадаттарын аткарып, кийимдерин которбой эле, ошол кийим менен эле намаз окуй берсе деле болот. Аллаху алам. Андан кийинки маселе баарыбызга белгилүү болгондой эле орозо ар бир акыл эси толук бойго жеткен эркек аялга, балагатка жеткен эркек аялга милдет болуп саналат. Анан кээ бир учурларда, Рамазан убагында орозо келген учурда кээ бир аял заты кош бойлуу болуп калат. Анан ошол убакта эмне кылат? Орозо кармаса болобу, болбойбу деген маселе бар. Албетте эгерде чыдап орозо кармаган болсо, парызынан кутулат, кармаганга уруксат. Кутулат. Бирок кээде орозо кармайын десе, курсагындагы бала үчүн коркот да. Же болбосо өзү үчүн, балам мисалы ичтеги энергияны алып ачыкка калып калам дейт, коркот, ден соолугум начарлайт, же болбосо курсактагы бала кыйналып калат дейт. Ошол убакытта аял киши оозун ачканга уруксат боюнда бар кезинде. Анан кийин ошону кантип төлөп берет? Ошо орозону кармалбай калган орозодон кантип кутулат кийин? Бул жөнүндө дагы алымдардын ар кандай ой пикирлери бар. Бирок ошонун туурасы Аллах алам, баягы боюнда бар аял оозун ачып койгон болсо, ошо баласы үчүн коркуп, же болбосо өзү үчүн, ден соолугу үчүн коркуп оозун ачкан болсо, анда кийин ошонун ордуна тамак менен кутулуп койсо эле жетиштүү. Ар бир кармалбай калган күндүн ордуна бирден мискинди, бирден жакыр адамга тамак берип тойгузат. Ар бир күндүкүн өзүнчө берсе деле боло берет. Кийин бүткөндөн кийин баарын чогултуп деле адамдар чакырып берип койсо дагы болот. 30 күндүк орозо болсо 30 адамга берет. 29 күндүк орозо болсо 29 адамга берет. Же болбосо теңин кармай алган болсо, канча күн кармабай калса, ошончо күнгө ошончо жакыр адам таап, ошого тамак берип, аларды тойгузуп коюш керек. Мында ушундай фатваны пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Ибн Омар жана Ибн Аббас деген сахабалар болгон. Ошолор ушундай деп фатва берген. Ошондуктан алымдардын ар кандай ой пикирлеринин ичинен ушунусу туура, анткени бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан таалим алган сахабалардын фатвасы. Демек сахабалардан келгенден кийин, аларга карама каршы башка сахабалардан фатвалар келбегенден кийин ушул жөнүндө ушундай фатваны алышыбыз керек. Аллаху алам. Андан кийинки маселе, орозодон кийин билебиз, жана зекет, фитр садака деп коебуз, битер садака деп коебуз. Ошону үй бүлө мүчөлөрү баары тең бериш керек да. Үйдүн ээси болгон эркек киши ошо аялынан, бала чакасынын атынан, үй бүлөсүнүн атынан чыгарып, ошо битер садакасынан кутулуш керек. Анан кээде ошол аял заты кош бойлуу болуп калат да, ошо зекет чыгарылып аткан убакыт. Ошондо курсактагы бала үчүн чыгарса болобу, болбойбу деген маселе бар. Албетте буякта курсактагы бала дегендеги жанагындай жан кирип 120 күндөн өтүп калган баланы айтып атабыз да. Ага чейин ошо жан кирелик да, анда ал
бала болуп саналбайт. Андан кийин жан киргенден кийин ошого берилсе болобу болбойбу деген маселе бар. Алымдардын ар кандай ой пикирлери бар, бирок Осман деген биздин белгилүү сахаба бар эмес, 3-чү халифа, ошол кишиден келген. Ал киши ошол кош бойлуу аялдарга дагы зекет бердирген. Бирок баягы милдеттүү түрдө эмес, мустахаб, сүннөт түрүндө. Мындай эркин, жакшы ибадаттардын катарына келет. Ошо корсактагы бала үчүн дагы зекет чыгарып коюу бул жакшы иштердин бири. Валлаху алам. Андан кийинки маселе. Боюнда бар аял киши ажыга барса болобу деген маселе бар. Ооба, албетте, боюнда бар аял ажыга барса болот. Анткени мындай окуя пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын убагында катталган. Асма бинт Умейс деген сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен сахаба аял ошо ажыга жөнөп, жолдон ошо ай күнү жетилип, жолдон төрөйт. Ошо баласын алып алып, ошого карабастан ажылык ихрамына кирип, ниет кылып, анан ажылыкты аткарган. Ошондуктан бул кош бойлуу болуу бул ажылыктан тоспойт. Мындайча айтканда, ажыны таштоо үчүн үзүр болуп саналбайт. Кош бойлуу адам дагы эгерде ажылык кылууга кудурет жетип, ошого жеткидей мал мүлк жоготуп калган болсо, анда сөзсүз түрдө аткарыш керек. Бир гана бир оору болуп эле, айла жоктон эле кыла албай, ден соолугу мүмкүнчүлүгү жок болуп, ден соолугу жараксыз болуп калган деле гана баягы кыла албай калбаса, болбосо жөн гана кош бойлуу болуп турган кезде сөзсүз түрдө барып кутулуш керек. Аллаху алам. Андан кийинки маселе. Кош бойлуу аял киши өзүнүн бөөсү менен ушул боюнда бар кезде кошулса болобу деген маселе бар. Мында кээ бирөө сурап калышат. Мисалы, эркек кишилер сурап калат, аялым боюнда бар, кошула берсем болобу деп. Аял кишилер сурап калат, боюнда бар кезде күйөө менен кошулсам болобу деп. Албетте болот, муну шариятта тыя турган эч бир нерсе жок. Кош бойлуу кезде деле аял киши бири-бирине жакындап, төшөк мамилелерде боло берсе болот. Аллаху алам. Андан кийинки маселе, биз жанагы үй бүлө болгондон кийин, үй бүлө жөнүндө айтып келе атабыз, үй бүлө болгондон кийин ар кандай учурлар, ар кандай окуялар кездешет. Анан кээде ошо кош бойлуу аял кишинин күйөөсү мисалы өтүп кетет. Анан баарыбызга шариятта белгилүү болгондой эле, күйөөсү өтүп кеткен аял киши идда деп коет. Шарият көрсөткөн өлчөмдө, мөөнөттө аза күтүп, ошо күйөөсүн жоктоп, ошол мөөнөттү карманыш керек да, идданы кармаш керек. Ошону идда деп коет арабча. Ошо аза күтүү күнү да, мындайча айтканда, ошону күйөөсүн өтүп кеткенден кийин үйүнөн чыкпай, сулуу уланбай, кооз кийимдерди же кооз нерселер тагынбай аза күтүш керек да. Ошону идда дейт. Эми бул ошо баягы боюнда жок аял болсо, бул белгилүү, бул 4 ай 10 күн ушундай аза күтүп идда кармайт. Эгерде боюнда болуп калсачы, ал кандай кылат? Боюнда болуп кала турган болсо, анда ошо төрөгөнгө чейин ошо иддада коет. Төрөгөнгө чейин. Эми бул баягы ошол күйөөсү өтүп кеткен учурдуга байланыштуу иддасы көбөйөт, азайат да. Мисалы, күйөөсү 1 ай боюнда бүткөндө өтүп кеткен болсо, демек төрөгүчө дагы эми көбүнчө 9 ай деп коебуз да. 8 ай идда күтүш керек болуп калат. Кээде аз болуп калат. Мисалы, 8 ай болгондо же 8,5 ай болгондо күйөөсү өтүп кетчү ыктымал. Төрөгөндө жарым ай же 1 ай болуп калган болот. Демек, күйөөсү өтүп кетсе деле, ошо өтүп кеткенден кийин 1 айдан кийин төрөп койсо, же жарым айдан кийин төрөп койсо, же 10 күнбү же 1 күнбү чыгып төрөп койгон болсо, демек анын иддасы бүткөн болот да. Кутулат. Андан кийин башка турмуш курганга уруксат берилет. Мына пайдасы ушул жерде. Маселелер ушундан айырмаланат. Эгерде боюнда жок болсо, анда 4 ай 10 күн дедик. Боюнда бар болуп калса аял кишинин күйөөсү өтүп кеткенден кийин, анда ал төрөгөнгө чейин. Канча убакыт болсо да, ошол төрөгөнгө чейин ошол иддасын кармап, андан кийин гана башка турмуш курганга уруксат берилет. Аллаху алам. Бул жөнүндө Аллах субхана таала Талак сүрөсүндө кенен чонон айткан. Ошол жерден баягы ибадатка да окуп таанышып окуп алсаңыздар болот. Андан кийинки маселе, кээде эми турмуш ар кандай болот, кээде ошо боюнда бар аялга талак берилип калат.
ошо боюнда бар аялга талак берсе болобу деген маселе бар. Эгерде боло турган болсо, анан иддасы мөөнөтү канча деген дагы маселе бар. Албетте боюнда бар аялга талак түшөт. Муну дагы көп эже карындаштар сурап калышат. Талак негизинен жалпы түрүнөн эки түргө бөлүнөт да. Сүннөт талак жана бидат талак деп. Сүннөт талак деген эмне дегенде, бул ошо эркек киши аялына талак бергиси келген болсо, ошо аялына кошулбастан таза кезинде, мындайча айтканда айыз келбей турган учурда, анан ошол убакытта кошулбай туруп анан талак берген болсо, муну сүннөт талак дейбиз. Жана ошондой эле боюнда бар убагында талак берсе, муну да сүннөт деп айтабыз да, сүннөт талак. Мындайча айтканда, талак берүүнүн туура эрежеси ушундай. Аял киши таза кезинде, таза болгону менен, ошо менен биргеликте ага кошулбай туруп талак бериш керек. Же болбосо боюнда бар болсо, ошондо талак берсе, сүннөт талак өз эрежеси менен берилген талак деп эсептелинет. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ибн Умардан сахаба аялына талак берген кезде, ошо айыз кезинде берип коет талакты. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи айтат да, кайтарып алгын. Андан кийин таза кезинде, же болсо боюнда бар кезинде талак бергин деп айтат. Ошондуктан ушул жерден баягы көңүл буруп койчу бир чоң маселе бар. Эркек киши баягы үй бүлөнү кургусу келбей, ажырашам деген болсо, биринчиден шашылбай, ачууланбай, ойлонуп туруп, кеңешип туруп, анан талак бергенге камданыш керек, эгерде бере турган болсо. Экинчиден, ошо талакты туура бергенди да үйрөнүш керек да. Ошо таза кезинде, айызы келбей турган убакытта, жана ошо таза кезинде кошулбай туруп бериш керек. Же болбосо боюнда бар кезинде. Ошондо туура сүннөт талак берди деп эсептенет. Мунун тиги экинчи тарабы, карама каршысы бидат талак деп коет. Эгерде аял кишиге айыз убагында берилип калган болсо, же болбосо кошулуп туруп берилип калган болсо, бул жана бидат талак болот да. Ошондуктан муну дагы ар бир эркек киши билип алса, өтө керектүү маселелердин бири. Андан кийин биз мына жогоруда айтып кеттик, боюнда бар аялга талак түшөт. Түшкөндө дагы баа сүннөт талак болуп эсептелинет. Анан эми мунун жанагы талак алган аял иддата отуруш керек да, мунун да мөөнөтү бар да. Мисалы, аял киши талак алып бирөө менен ажырашып эле талак алгандан кийин дароо эле башка бирөөгө тийип, башка үй бүлө куруп кеткен болбойт. Талакты алган аял өзүнүн мөөнөтү бүткөнгө чейин өзүн сактап, башка бирөө турмушка чыкпай туруш керек. Мунун да көп маселелери бар, бирок жалпы жонунан айтып коюп атам да. Анан эми талак алган аял эгерде кош бойлуу болуп кала турган болсо, уже биздин маселеге байланыштуу, мунун мөөнөтү, иддасы төрөгөнгө чейин да. Жогоруда маселеге окшош. Мисалы, бир аял талак алды деп коелу, анан боюнда 5 айлык боюнда бар. Демек, нар жакта болжол менен 4 ай калды. Ошо 4 айдан кийин төрөгөндөн кийин анан иддасы бүткөн болуп саналат. Экинчи мисал, бир аял киши төрөөрүнө 1 жума калганда талак алды деп коелу, же 1 күн деп коелу, 1 жума же 1 күн деп коелу. Анан ошо талак алгандан кийин төрөп койду. Төрөсө, ошол төрөр замат дароо иддасы бүтүп калган болот да, мөөнөтү бүткөн болот. Ошо берки талак берген кишинин аялы да болбой калат, кийин башка ошо турмушка чыгам деген болсо, турмушка чыгып нике кыйдыра берсе болот. Мына бүгүнкү ошо кыскача маселелер ушундай. Аллах субхана таала туура илим жана илимге амал кылчу мусулмандардан кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.